Эми алхамдулилlah, Аллах Таала сиз bizlerdi, жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Бүгүн күнү Аллах Хасанда Байтулла өзүнүн үйүнө ар бирибизди ар бир жерден терип алып келди, шүгүрчүлүк кылайлы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгер сен шүгүрчүлүк кыла турган болсоң, анда мен сөзсүз көбөйтүп берем. Вала ин кафартум, эгер шүгүрчүлүк кылбасаң, инна газабла шадид, мен азабым өтө катуу. Баягы эле тема, бир эле кассета, ошол эле сөздөр дей турган болсоң, анда азабым өтө катуу дейт. Албетте азап десе, көчкү келди, сел каптады, башка болду. Ооба, бул деле азап. Андан өткөн азаптар бар, урматтуу тууган. Аны сиз биз ойлобой калдык. Аллах Таала сизден дагы аксакал, сизден дагы картаң, сизден дагы илимдүү канчаларды карыялар үйгө топтоп койгон. Неге мешитке топтолду десе көнбөдү. Сизден дагы жаш, сизден дагы кычыраган күчтүү кызыл менен бүткөндөрдүн канчасын Алла Таала түрмөгө топтоп койду. Неге мешитке келди десе көнбөдү. Мына ошондон алхамдулилlah Аллах Субхана Таала мына ушундай улуу зат сиз биздерди бүгүн күнү Байтулла өзүнүн үйүнө алып келди, бардыгы шүгүрчүлүк кылып, чын жүрөктөн амал кылам деп отура турган болсок, айткан адамга дагы, уккан адамга дагы Аллах Таала толук мүмкүнчүлүк берет. Чынында эле Аллах Таала ушунчалык мээримдүү зат, ушунчалык ырайымдуу зат, ушунчалык кечиримдүү зат. Аллахтын ырайымдуулугу, Аллах Тааланын боорукерлиги, Аллах Тааланын кечиримдүүлүгү чексиз. Ушундай улуу зат Аллах Таала сибидеди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди. Караң отурган бириден бири сулуу, бириден бири сулуу да. Аллах Таала ушунчалык сонун кылып жаратты. Ушунун бардыгын Аллах Таала берди, бергенде дагы бекер берди. Ким көз сатып алды? Ким кулак сатып алды? Ким мурун сатып алды? Ким даам, жыт сатып алды? Ушун бардыгын Аллах Таала өзү эле берди да. Мындай берешен ааламда жок. Мындай спонсорду ааламдан таппайсыз. Эч жерден таппайсыз. Мына ушундай улуу зат сиздерге ушундай берди, мешитке алып келип койду. Алхамдулилlah. Акылдуулугуңуздан, же болсо өтө эле умнуйлугуңуздан, же болсо бекерчилигиңизден келген жоксуз. Албетте Аллах Субхана Таала берген, Аллах Субхана Таала имандын негизинде берген мүмкүнчүлүк негизинде ар бир ушул жерге келдик. Ошонтан Аллах Таала негизден Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах." Сен бил, олтурган ак көз, кара көз, эки кулагыңдан угал, бил, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Деп Аллах Кур'ан-ы Каримде айтты. Акыйкатта сыйынууга татыктуу зат жок. Бир адам ла фа'лам аннаху ла илаха иллаллах. Билгин, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Bir adam taşka, bir adam butка, bir adam uyga, bir adam maymulga, bir adam sağızganга, bir adam suga, başka nesege sıyınıp atat, tatıktı emez. Sıyınıpga tatıktı, surasanız bere turgan, жалгыз Allah gana. Surasanız ele uşunça nesen bardığını berdi. Oşonduktan urmat tuğan bizde en negizgisi men arifa nafsahu faqad arifa rabbahu. Kim özünü tanıyıp olmasa anan Rabbusunu tanıyıp. Özüңдү таныш үчүн дагы бул эң биринчи урматтууган бизге бардыгыбызга илим керек. Анан Роббуңду таныш үчүн дагы илим керек. Сен бейишке кириш үчүн дагы илим керек. Дозоктон азат болуштугуң үчүн дагы илим керек. Ата энени урматтап сыйлаш үчүн илим керек. Кошуна мамиле кылыш үчүн илим керек. Аялың менен жакшы мамиле кылыш үчүн дагы илим керек. Degele urmatuğan soğup tavuş üçün dağı ilim gerek. Künöden alыс boluş üçün dağı ilim gerek. Oşontan Allah Hasan'da Kur'an-ı Kerim'de en birinci Peygamber'e hüküm bergende ne dedi? İkra. Okuğun de hüküm berdi. Emden okuş gerek? Ma unzila ilayk, sana düşürülgen Kur'an-ı Kerim'de oku. Av cevabısam ma uhiya ilayk, sana emne vahiy kavar beri otat. Oşonu okuğun. Av ma umira ilayk, sana cevabısam ne hüküm berildi, oşonu okuğun. Allah Subhanahu Taala barıgızdı bilüge okuğanga Allah Subhanahu Taala özü hüküm bergen.
Albatta, urmatlı turgan, kaçan oşonu kıla turgan bolsanız, anan bizge ne kılat eken urmatlı turgan, beyişke kirişiniz oңой bolot, dozoktan alыс boluşunuz da oңой bolot. Soğup tavışınız da oңой bolot, күнөдөн alыс boluşunuz da oңой bolot. Alhamdulillah, mına uşunday ulu zat Allah subhanahu taala siz bilerge akıl es berdi, öңü түс berdi, uşunçalık sululuk berdi. Men süylötam, siz okuvataz. Neden? Akıldı ne seveden hürmatlı tuğan. Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Eğer de olturgan ar birin Allah'tan bergen ni'matını eseptesen, esebine jetpeysin. En çok ni'mat bul akıldılığı eken de hürmatlı tuğan. Sahabalardan suraştı, adam arasında berilgen en kımbat, en jakşı nerse bu emne dediler, akıldılık dedi. Allah subhanahu taala özü akıldı jaratıp turup akılga sura bergen. Hey, sen kimsin? Men kimmin degende akıl ne dedi? Sen menin Rabbimsin. Men senin alsız kulunmun degen. Oşonda Allah taala aytkan, men senden dagı urmattуураак, senden dagı sыйлуураак eç nerseni jaratkan jokmun degen. Nafs. Jegin kelet, içkin kelet, oynogun kelet, külgün kelet, jatkın kelet, nafs. Allah hasada uşunu jarap turup aytkan. Sen kimsin, men kimmin degende ne dedi? Sen sensin da. Men bolsam menmin de dedi da. Oşonda Allah hasada 100 yıl dozokka azaptagan da. Vay daat boldu, men tanıdım, boldu, men eç kim eskemin. Tova kıldım dep çıkarıp, sen kimsin degende kayra ele oşonu aytkan. Sen sensin da, ne oldu? Men menmin de degen da. Oşonda 100 yıl dagı ne kıldı? Suukka toңdurgan da. Boldu, tova kıldım, vay daat ekkinci kaytalay men kim ekemdi bildim, keçirile keçir. Makul dep çıkartıp, kayra suradı, sen kimsin, men kimsin, bayağı ele söz da. Murdudan eşek kurtu urup dagı ele turat, ne oldu? Sen sensin, men menmin de. Oşonda Allah hazırda 100 yıl ne kıldı? Açkadan koydu da. Bu nafsi oşonda. Yemi en urmatı bu neken? Akıldılık. Alhamdulillah Allah taala akıl berdi, men süylötam, siz uğuvatasız da. Allah'ın betine arkasın. Keçinde akılından tayık olsan ne olup kalat? Kança süylösün dağı keçirip koyasın. Bu şunday köp süylöp kalgan deydi. Kança süylösün dağı eç kim ukpaydı. Bu saat kolunda kayratan үйгө aparıp tıgıp koyat da. Otur yamanda adam başını örtpay deydi. Allah subhanahu taala ne kıldı? Mına uşunday ulu zat siz bizlerge ulu nerselerdi berdi. Emi urmat tuğan ar bir insan Allah subhanahu taala ne kıldı? Siz bize jönü bergen jok, kitabını berdi. Kaysıl insan uşul akılını çınında ele özünün orduna koyup toluğu menen işlet ala turgan bolsa, Allah taala baktılıkta oşoğa beredi. Allah subhanahu taala siz bizlerdi insan kılıp jarattı. Biz elhamdülillah taş emesbiz, jıgaç emesbiz, temir emesbiz, ayban emesbiz. Albatta aybandan dağı akıldı insan, akıldı ayban degende dağı ne akıldısıdanbız. Ya Rabbi, Allah subhanahu taala perişteni jarattı, ağa akıl berdi, biroq nafsi bergen jok. Allah subhanahu taala perişteni jarattı, akıl berdi, biroq nafsi bergen jok. Yesem, içsem, kiyinsem, muhtaçam, jatsam, tursam, suv varsam, anday nersesi jok. Kıyamdagısı, kıyamda rüküdagısı, rüküda sayda, kıyamat gününe çeyin ibadatta. Allah subhanahu taala ne kıldı? Bizge akıl berdi, nafsini daha koşa verdi. Eğer uşul akıl menen nafsini Kur'an, hadisinin negizinde alıp ketseniz, sizden daracağınız perişteden daha jogorı olur. Allah subhanahu taala canavarlardı jarattı, alarga akıl bergen jok, biroq nafsi gana berip koydu da. Ayban jegisi kelet, koşulgisi kelet, köyisi kelet, jatkısı kelet. Nafsi bar anda, biroq akılı jok. Eğer Kur'an hadisinin negizinde alıp ketpese, bu insanın darajası oşol aybandan dağı tömön darajada olur. Emi oşonduktan elhamdülillah Allah subhanahu taala siz bizge mına uşunçalık mümkünçülük berip jatkan uçurda ar biröz ne kılaylı bilip kalaylı. Ar biröz okup kalaylı, ar biröz amal kılıp kalaylı. Allah subhanahu taala siz bizlerge uşunçalık mümkünçülük berip atadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bul dünya 5 türdü insandın sebebiden gana turat.
Bul dünya 5 türlü insandan sebebiden gana turat. Eğer 5 türlü insan yok bolsa bul alam yok. Yer astın üstün bolup ketet. Adamlarga ne kılat? Yer jutup ketet, kırsık kelet, sel kelet, apat kelet, yok bolup ketet. Oşan birincisi bi ilmil ulama. Peygamber ne dedi? Birincisi ilimdüylördün iliminin sebebiden turat dedi bul dünya. Ustazlarımızdan maşallah, imamlarımızdan, alimlerimizden iliminin sebebiden gana turat. Eğer de ilimdüylördün ilimi yok bolganda ilimsizler, nadanlar bu dünyada öyle yok bolup ketetiler deydi. Bu dünyada öyle yer apat gelip, yer jutup gelip, kanday bolsa dağı bu dünyada öyle yok bolup ketetiler. Nege? Körse ilimsizge bari ürken da. Oyga ne kelse oşanı kılat eken da. Açıkla ayet öğretken kişine darılıkka içip koysa bol öğret adamullah deyipçi. Bolboyt haram desen dileçi, darılıkka ne olur deyleçi. Özüge özü dalil tabat eken da. Ustaz su sap jatkan darakka su koysan soğup bolat edse, o demek kuyuyor jokka da barıp koysan soğup bolat deyipçi. Balası soğup bolat, taşparan kol öylösün. Sen zina kıldın, nikahsız jattın. Öylösün. Desen deli bolup ilimsizge bari ürken da. Bile üzerime tutuğan murda soyuz buzuganda bir rayon boyunca biriyle ilimde bolgan molda. Ol dilimde onça boluyor toylo dedip koyup kötörüp koygan da. Başka dile moldası dile başka vraçları dile oşunday. Bir ayıl boyunca biriyle tiş doktor var eken. Rayon boyunca. Biriyle ginekolog var eken. Yeme tiş doktoru şunçalık mehnet kılgan adam el üçün tünkü saat 1'de kelevi, abette kelevi kızıktırbaydı eken. Çınında el üçün kızmat kılgan adam eken. Oru keldi mi toktatıp durup, uhtap jatkan bolsa turup darılaydı eken. Aytedi eken, orudan, kattudan tiştin orağını jaman, jumşaktan iştin orağını jaman. Orağını sen bilesin, men bilem, Allah bilet, başka bilbeydi. Kel dep darılap koyat eken da. Elge uşunçalık emgege singen adam. Oşentip jürüp jambar jerde kaza var, bir gün ölüptür. Jana rayon boyunca bardığı janazaga kelip kaygırıp aparıp jerge koyup ne kılabız bolu rayon boyunca bir tiş doktor vraçыбыз бар эле. Oşol dele kayış bolup kaldı. Ne kılabız? Oşun jakşılыгын eňsep turaylı. Kanday desler uşo çoğ tiştin esteligini jasatып kelip koyup koybaydı kabırga depçi. Anam makul ilimi jok da bardığı. Akça toптап çoğ tiştin esteligini alıp kelip kabırga koyup koygan eken, muну көргөндө ginekolog başını jerge sayıp alıp iýlegen eken da. Vay dat bularga bari depçi. Erteň men ölsem kanday estelik koyot bular deydi eken da. İlimsiz mına uşunday eken da hurmatly oturgan. Бүгүnkү hakikatta ilimsiz atabızды kanday uzatkanды bilbeybiz. Apabızды kanday uzatkanды bilbeybiz. Balabızды kanday uzatkanды bilbeybiz. Barıp kabırды jayкынан kanday koyuştu da bilbeybiz da. Oyunga kanday estelik kelse oşondoy da apap turguzup atabız da turabı. Taşı var mı, temir var mı, cıgaçı var mı? Kıskası ne kelse oşonu koyup atabız da. Oşon üçün hurmatly oturgan uşunday nersedен saktaniş üçün ne kerek eken? İlim kerek. Kaysını koysan bolat, kaysını koysan bolboyt, bolsa koysan kançalık ziyan bolat, koybosan kançalık payda bolat, anı biliş üçün ilim kerek eken da. Bolbosan bizge bari öyreken da hurmatly oturgan. Tosulup turgan içini dagın tosa öret ekenmiz da. Kıynalıp atkanda andan 5 metre kıynayt ekenmiz da. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Al ulema varasatul enbiya. İlimdüler bular peygamberlerden muraskoru. Atasının muraskoru emez. Prezidenti muraskoru emez. Bari erten koysa şunu koyup ketet da bundan başka hiç kimisi yok dey turgan al emez. Bu peygamberlerden biriyle peygamber emez. Alamga kança peygamber kelse oşonço peygamberlerden muraskoru hurmatly oturgan. Kança peygamber kelse alamga oşonun muraskoru da bu ilimdilerçi. Oşonun sebebiden bu alam saktalıp turadi. Albatta eми hurmatly oturgan bardığızga bu jaş karaga karabayt. Bu bay kedege karabayt. Bu erkek ayalga karabayt. Kim hareket kıla turgan bolsa Allah Taala iliminen ilim bergenge dayar da. Peygamberlerden bir gana muras ilim kaldı hurmatly oturgan. Kim kançalık alam dese oşonçalık jetet.
Эгер да алтын, күмүш, кавхар калганда сахабалардан артпайт эле. Боптур арткан болсо табийиндерден калбайт эле. Боптур Алладагы таква онча албаган болсо табийинден калбайт эле да. Аларда таква бөлүшкөн анан кийингилерге калбайт эле да. Бардыгыбыз эки колду мурдубузга тыгып эле отурат элек да. Калтырбапты не кылайлы деп коюпчу. Алардан илим калды, ким канчалык деңгээлде ала турган болсо бардыгына жетет. Ошондон ар бирөөбүз не дебейли? Мен каарып калдым. Мен жашым өтүп кетти. Мен окуй албай калдым. Биз эми ушинтип калдык да. Жок, урматтуу тууган. Аллах Таала Сулайман алейхиссаламга 3 нерсени сунуш кылды. Сулайман пайгамбарга. Ey Сулайман, 3 нерсе. Кааласаң илимди ал. Эң илимдүү сен болосуң. Жок, мен молда болгум келбейт десең, анда байлыкты ал. Эң бай сен болосуң. Каалагандай жейсиң, каалагандай ичесиң, каалагандай кийесиң, каалаган жагыңа барасың. Жок, чорун алып кетет, налог солот, өлтүрүп кетет, корком, урдап кетет. Андай болсо падышалыкты ал. Бардыгыны сен башкарасың. Жин барбы, кумурска барбы, суу, шамал, дөв, бардыгыны сен башкарасың. Каалаганыңды ал деди да. Эми Алла Таала сиз бизге ушуну сунуш кылса, кайсысын алат элеңиз? Баласыбы? Мына илимдүүлөр алып атасызбы? Я. Илимдүүлөр турат, устаздарыңыз келди да бүтүп келди. Алып атасызбы? Вакыт жок дейсиң да. Коркпай эле, ойлонбой эле оозуң толтуруп ала бер, байлык деп элечи. 5-7 деп эле айта бер. Оозуң толтуруп. Биздин деңгээлде ушунчалык эле де. Караң, ушунчалык да. Илимди дейсиң, кел сабакка сен кол тийбей атат, ниет бар дейсиң да. Анан кантип аласың, Өткөн бирөөгө айтсам, аксакал эле киши экен, 3-өөн тең алам дейт го. Айттым, сугаланбаң аксакал дедим. Бирөөсүнү сунуш кылып атат да. Караң, биздин деңгээлибиз ушунчалык эле да. Жок болсо бир жөн да. Алхамдулилла, илимдүүлөрүңүз келди. Алхамда балдарыңыз окуп бүттү. Сыртка чыгыштын кажети калбады. Келип ушул жерден канчалык алам десеңиз, ошончолук деңгээлдеги бар да, балдарыңыздар бар да. Демек биздин деңгээлибиз ушунчалык деңгээлде экен да. Аллах Хасанда 3-өсүн, бирөөсүн ал деди. Сулайман алейхиссалам карап туруп, акыйкатта илимди алды эле. Алла Таала экөөсүнү падышалык менен байлыкты өзү эле берип койду да. Байлык менен падышалыкты Алла Таала өзү эле берип койду. Неге? Илими жок, байлык менен падышалык инсанга бактылуулук алып келбейт. Илими жок, байлык менен падышалык инсанды сый урмат кылбайт. Илими жок, байлык менен падышалык инсанды бул дүйнөдө коркулат деди да, урматтуу тууган. Бул дүйнөдө коркулат. Кандайча падыша болсо, башка мамлекет сураса түшүнөсүң да. Биз кыргыз сурабайлы коелу бул боюнчачы. Туурабы? Байды кече пандемияда көрдүк, урматтуу, кандай болгондугун, машалла. Байлыгы дагы жок эле, падышалыгы дагы жок эле. Чубагажы устазыбыз өлдү. Не болдуңуз? Кандай акыбалда калдыңыз, Эркекпи, аялбы, жашпы, карыбы, таны, бүт бардыгы ыйлап аза күттүк, Миңдеген адамдар карантинге карабастан жаназага барды го. Өлөсөң ол жакта барба, карантинсе, өлгөнгө даярмын, өлөйүн деп барды го, адамдар. Өткөндө аксакалдар менен отуруп айттым, мен ушул убакка чейин көрө элекмин, сиздер аксакал экенсиздер, көргөн болсоңуздар айтыңыздар. Сиз эмнени дейт. Кайсыл жерге конуп барсаң, төргөтүң дейт. Мен жаш балам, мына аксакалдар өссүн. Жок, биз сенин илимиңди сыйлап атабыз. Сен өт дейт да. Ушул убакка чейин мен көргөн жокмун. Өтүң, сен өт. Жок. Сен деген чоң ассамблеяга үйдө жашайсың го. Биз сени үйүңдү сыйлап атабыз, өт. Дегенди көрө элекмин да. Же барбы сиздерде ошондой? Ушул убакка чейин көрө элекмин да, жок, ана өтсүн. Сен жок, биз сенин 5 жетиңди сыйлап атабыз. Сен 5 жет айдайсың го. Өтөттөргө отур дегенди көрө элекмин да. Бирок кичине болсо да караке өтүң дейт да. Мен ал жаш баламын, илимиңди сыйлап, өт. Жаш баланы төргө отургузуп коюп карап отурабыз, Некен? Мына ушул илим сый урмат алып келет. Мына ушул илим бактылуулук алып келет. Мына ушул илим чыныгы Аллахты таанытат. Мына ушул илим чыныгы инсанды бактылуу кылат. Мына ушул илим инсанды чыныгы инсан кылат, урматтуу тууган.
Андықтан не қылайлы? Ар біреуіз. Оқыйлы, әрекет қылайлы. 2010 жылдары Арча Бешікте сабақ беріп қалды мечітте. Адамдар келеді, құдамалар, давачылар. Арасынан ең ақсақал, 72 екен ақсақалы бар. Жаштар бір бет, екі бет алады сабақты. Ақсақал 4 тілі тамғалады. Алиф, ба, та, са. Болды. Қош берейін ақсақасы, жа, балам болады маңа шул деп. 4 тамғалады, бірақ даярдап келеді да. Жаштар бір бет алған даярымыз. Қош беріп қоян анан. Оқысан қош берейін, оқысаң, бұнысы болба, кейінгісі қошып келейін. Мақұл деп қошып берсең, кешегін даярдады, бүгін күні даярымыз да. Неме қылып қош беріп қоя берің дейді. Даяр деп айтты. Суғалақта жөнел алы береді, бірақ даяр деп айтты. Ақсақал 4 тамғалады, бірақ даяр да. Ошентіп жүріп ақсақал қыбыраған қарашат дейді ғой, Құранға түсті де. Жаштар бардығы қалып кетті. Анан ушунчалык ачууламдан бардығын топтоп алып туруп, әллә кыйкырып, эмоцияны бакырып, анан ақсақал кантип окуп атасыз, айтып коюңчу аналарга. Десем, мен окуй бедем, неберелерим окуйт да дейт. Мен деле түшүнбөй калдым. Жок, азыр кантип окуп, кантип Куранга түштүңүз, ошону айтыңчы, малар 4-2 беттен алып отуруп сизден калып кетти. Сиз афган кылып өтүп кеттиңиз. Ошону айтып бериңчи буларга. Сен баса мен окуй бедем, оны неберелерим окуйт да деди. Оны не дегеніңіз? Десем, көрсе үйде 2 невресі бар екен да. Менден 4 тамғалады, барып екеуін шақырады. Бергел. Алиф, бата, екеуге жаттатып қояды. Біраздан кейін өзі ұмытып қалады екен да. Анан қайра жағы, бергел. Мына қайсы, алиф, сен айт. Алиф десе, алиф дейді. Мына қайсы, ба, сен айт. Білбеймін, сен ұрады екен, неге білбейсің деп. Анчауат екен, неге білбейсің деп. Ошентіп жүріп, өзі дағы Құранға түсіптір, үйде 2 невресі дағы Құранға түсіптір де. Мұна, оқимын деген адамда, илім алам деген адамда, үрмәт отуған. Чынығы чечім шыққан адамда. Ошанта мен айтам, тил қатпайды. Мақұл ба? Қарып қалдығанан тилім қатып қалыпты, тәжвид келбей айтады. Жоқ, өлі жалқаусыз да. Ошон үшін. Егер чында өле тил қалса, мұнан сөккөнден қатыш керек еле да. Иіне айта албай, Сөккөнен тилиңиз қатыш керек деді я. Азы сөк десе, чачыдан баштап тырмаға чейин түшүп келесиз го. Эми келип Куран окугандан, келип Куран жаттагандан тилиңиз қатып калабы. Чында эле сөк дегенде сөкөлбөй, энең кандай да таксыр азыр. Энең деп туруп калсаңыз, анда болду, үзөрү машалла. Унун тили точно қатып калыптыр депчи. Тажвити менен айтасыз го сөккөндө. Или бой ұққан адам түшіне тұрған қылып айтасыз ба? Анан эми келип Куран оқығандан, келип илим алғандан тилиңиз қатып қалабы. Андай тилди өзүңүз кармаңдаган тартып чыгың. Колуңуз кайка чийден, ошо жерге келген кой бериң да. Маңго тартың тилди, тартып чыгып бериң. Ошо жерге кой бериң де, 2 жол, 3 жол ошенсеңиз, өзү эле жаттап калат бардыгын. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Айтады эле сразу айтат го булчу. Неге? Аллах Таала Куран-ы Каримде бардыгы жаттап алсак дагы билебиз, Ясин сүрөсү бар, Ошо сүрөдө Аллах Таала не дейт? Ал-яума нахтиму ала афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулахум бима кану яксибун. Кыямат күнү оозуна мөөр басып коебуз. Колдоруну сүйлөтөбүз, буттары күбөлүк берет дейт. Ошо тилди тартып чык, кыямат күнү колуң айсың, мен тартып чыкканмын. Бутуң айсың, оорусу тырмагым учуга чейин келген деп айсың да. Умар разияллаху анху өзүн өзү сазалайт эле. Умар неге мындай кылып койдуң? Умар кантип жооп бересиң? Өзүн өзү урат эле де. Сахабалар айтат, өлгөндөн кийин жуусак, денесиде таза жери жок экен дейт да. Өзүн өзү көгала кылып салган да. Сиз биз мурда колу кыздын колудай жумшак деп койчу эле. Азыр кыздын колдон эле бетар болуп калдык да бардыгыбыз. Өзүбүздү аяп калдык, урматтуу тууган. Ошондуктан бардыгыбыз Куран окуйлу, илим алайлы. Машалла устаздарыбыз келди, илимдүүлөрүбүз келди. Ошону тирүү кезинде пайдаланып калайлы. Эртең өлгөндөн кийин, ой ата сүрөткө түшүп албапмын, айланып кетейин. Булар сүрөткө түшүш үчүн эмес, урматтуу тууган. Ооба, Алла ушунчалык мээримдүү зат акыры кыяматта сурайт. Сен илимдүүлөр менен отурдуң беле деп, эч нерсе таппай калгандагы вариант эми.
Алла мейірімдүү да. Илимдүүлөрдү мен отурдум, бир илимдүүдү жакшы көрдүңбү дейт да. Хадис бар. Бирок имам Газали рахматуллахи алейхи айтат, ушул хадис селеди алдап койбосун деген да. Ушул хадис селеди алдап койбосун. Неге? Ооба илимдүүлөр мен отурганмын, чай ичкенмин. Ошо отурганыңда, ошол чай ичкениңде илимдүүлөрдүн оозундан чыккан сөзгө амал кылдыңбы? Муну дагы сурайт деген да. Отуруп эле сүрөткө түшкөнмүн мына десең болбойт ал. Аны менен өтпөйт. Ошондон ар бирибиз аракет кылайлы. Ар бирибиз окуйлу урматтаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эки нерсе гана жүрөктү агартат. Эки нерсе гана жүрөктү агартат. Биринчиси Куранды көп окушлук жүрөктү агартат деди да. Азый Алла ушунча мечит тола отурабыз. Чынында да көпчүлүгүбүз Куран окуганды билбейбиз да. Эми онча-мунча үйрөнүп калганда бар, бирок чын айтканда көпчүлүгүбүз Куран окуганды билбейбиз да. Бирок өзүбүздө таза, өзүң караган менен душаң таза болуш керек. Душа деп алыпчы. Куран окусаң каяктагы душаң сенде? Каяктагы жүрөк калды сенде? Өзүм карап алган жүрөгүм таза. Баласы таза, чирип паңда бирип кетти го. Аллах саттар затта жауап турат, ошондон билинбейт да урматтуу туган. Болбосо Куран чоң атаңдан калган Куран турат го дагы да. Оны Алла Таала сактап кой деп берген эмес. Аны окуп жыртып таштаңыз. Жаңысын Алла Таала өзү берет да. Жаңысын Аллах өзү берет урматтуу туган. Алла вада берген, мен акыры кыяматка чейин өзүм сактаймын деген. Усман разияллаху анху эки Куранды жыртып жок кылды го. Окуй берип Куран эч нерсеси калбады да. Үчүнчүсүгө уже өзүнүн өмүрү жетпей калды да. Сиздин чоң атаңыздан калган Куран турат да, ыйык Куран коюп кой депчи, чаң басып. Берсе каягыдан ачышты билбейсиз го, айлам кетейин а. Буягыданбы? Оңундан да, буягыдан да деп коюпчу. Пони карап сүрөтү жок экен деп кайра коюп коет. Анан кантип жүрөгүңүз ак болот турган? Кантип жүрөгүңүз таза болот? Ошондон Аллах азаны берди. Ошону көп окусаңыз, анан жүрөк таза болот да. Ошол Куранды окусаңыз, я Аллах Субхана Таала айтып атат: "Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб." Аллахты эстөөдө, Алланы зикир кылууда, Куранды көп окушлукта жүрөккө тынчтык келет дейт да. Жүрөккө тынчтык келет. Азыр Кудайга шүгүр өтө сонун заманда жашап атабыз. Өтө сонун заманда жашап атабыз. Алхамдулилlah каттуунан жебей калдык. Сиз эмес итиңиз деле жебей атат. Жөө баспай калдык. Сиз эмес уюңуз деле баспай калды. Мурда жайлоого айдап чыгат элек. Азыр портелге жүктөп эле жөнөтө берип атабыз. Жайлоо эми макул. Базарга таң эрте менен айдап барат элек го. Азыр портел душун алып келсең уйду эле көнүп калган. Чотто бир жака барат окшойбуз деп эле секирип чыгып алыпчы. Ушундай сонун заманда жашап атабыз да. Она отурган бирибизде дагы жамак кийим жок да. Жамак кийим кийбей калдык. Аллах азам ушунчалык сонун заманда, бирок жүрөктө тынчтык жок да. Жүрөктө дагы эле тынчтык жок. Жатарга төшөгүң бар, кийерге кийим бар, минерге унаң бар, телефон бардыгы бар, бирок жүрөгүңдө тынчтык жок да. Дагы эле бир нерсе жетишпегендей жүрөбүз. Неге? Куран окубай жатабыз, урматтуу туган. Китеп ачпай жатабыз да. Китеп ачпай жатабыз. Макул билбейт экенсиз, устаздардын алдыга басып келбей жатабыз. Телефон чалып, устаз бир нерсе сурайын дедим да, сурашный жооп берип коесузбу? Ой, онаны кара да. Онда сурашный жооп берип коюш керек экен да. Ушунчалык деңгээлде калдык да. Ошондон баардыгыбыз. Экинчиси, өлүмдү көп эстештип жүрөктү агарытат. Чынында эле өлүмдү эстебей калдык. Өлөбүз да мындай жөн сүйлөп отурсаңар, кегиле мындай жакшы сүйлөп олтурайлы депчи. Дүйнөнү эле сүйлөп берсең жакшы болуп кете беребиз сизге. Өлүмдү эстебей калдык. Өлүмдү көп эстештик жүрөктү агарытат. Өлүмдү көп эстештик аял менен эркектин ортосунда сүйүүдү күчөйтөт, махабатты күчөйтөт, үйдөгүлөрдү ынтымак кылат. Сүйүүдү көп эстештик бар нерсеге шүгүрчүлүк пайда кылат. Өлүмдү көп эстештик ибадатка адамды жакындатат. Өлүмдү көп эстештик жүрөктү агарытат. Жүрөгүң агарта турган болсо болду, урматтуу туган. Инсанга болгон жаман ойду жок кылат да. Өлүмдү көп эстештик.
Буларды кылбай калдык, анан каякта жүрөк таза. Буларды кылбай калдык, анан каякта урмат тутулган. Ошондуктан, я Алла, пайгамбардын достору, сахабалар бизге үлгү. Сахабалар бизге үлгү. Пайгамбарыбыз ачык айтты: "Асхаби кан нужум", менин досторум асмандагы жылдыз сыяктуу. Айюхума иqdadaytum ihdadaytum. Кайсы бирине ээрчисең, сөзсүз туура жол табасың деди да. Сахабанын кайсы бирине ээрчисең, сөзсүз туура табасың. Неге мынчалык? Себеби сахабалардын ар биринин сыфаты ушундайды, мен билбеймин, Алла жана анын элчиси билет дейтиле да. Бардыгынын сыфатыны мен билбеймин дейтиле да. Караң, хаджатул вада, коштошуу ажысы. Ажыга барып келгендер бар барабызда? Толтура керек болса, машалла. Коштошуу ажысы. Ошол жерде турат, бардыгы ихрамда, Арафатта турат. Пайгамбар сурап атат: "Бүгүн кайсыл күн?" депчи. Бүгүн бизде бүгүн кайсы күн? 4-күн, четвер. Эртең жума иншалла. Пайгамбар ошол жерде туруп, "Бүгүн кайсы күн?" десе, бардыгы не деди? Аллаху ва расулуху а'лам. Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк, биз билбейбиз деди да. Бүгүн четверг, бүгүн 4-күн деген жок да. Бүгүн пайшемби деген жок да. Бүт бары не дейт? Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк деди да. Караңчы сыфатты. Бардыгы Арафатта турат, ихрам турат. Алар эмес, манякта да биз билип алабыз го. Бүгүн Арафа, эртең айт, каякта окуйсуң деп элечи. Барасың эртерээк барыш керек депчи. Ошолордун сыфатын Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк деп атат да. Ошон үчүн Алла Таала бардык илимдин эшигин ачып салды да. Илимдин эшигин Алла хазаны ачып салды. Азыр бардыгыбыз эч нерсени билбейбиз, бирок не дейбиз? Билем дейбиз да. Дамыладан сураса, сразу бияктан жооп беребиз. Ол мындай эле болот, туурабы дамыла депчи. Онун башын ортпай менден эмне сурабайсыңбы деп калдык да. Ошон үчүн эшиктери жабылды да. Ошон үчүн эшиктери жабылды урматтуу. Чынын айтканда бир кемпир карып калыптыр. Отурат, колундай кылып айлантып отурат. Кемпирлер ушинтип отурган көргөнсүзбү? Ушинтип отуруп да жанынан небереси карайт. Жарым саат болсо деле ушинтип отурат. 1 саат болсо деле ушинтип турат. Акыры небереси сураптыр да, чоң, сиз ушинткенди эле билесизби? Башка эч нерсе билбейсизби? Жок, билем балам. Канасы, мына деп аркага айландырат. Ошол деле билбейм дегиси келбейт экен да. Кодду билбемсең эки кулагың үзүлүп түшүп калчудайсың да. Албетте баарыбыздын билгенибизге караганда билелегибиз көп. Укканыбызга караганда угалегибиз көп да. Эми ар бирибиз не кылайлы? Илимге умтулайлы. Устаздарыбыз келди, Алла Таала ушунчалык мүмкүнчүлүк берип жаткан учурда алып калуунун аракетин кылайлы. Азыр караң, мана мен Илибай китебиңди алып кел, тафсир Кур'ан, аят, хадис чечмелеп берем. Ушул дүйнө жүзүндө бардык илимдүүлөргө сабак берем деген илимдүүлөрдүн илимини топтосоңуз, бардыгын илими топтолуп келип, бир сахабага илими жетпейт да. Бир сахабага илими жетпейт. Эми сахаба, машаалла, Анас разияллаху анхудан баштап Абу Бакр разияллаху анху, бардыгынын илимини топтосоңуз, бир пайгамбарга илими жетпейт. Аламга 124 миңден ашуун пайгамбар келген, ошолордун бирөөсүнүн дагы илимиге жетпейт да, илимичи. Эми пайгамбарлардын бүт бардыгынын илимини топтосоңуз, бир пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга илимдери жетпейт да. Эми караң, пайгамбарыбызга Алла Таала Кур'анда өкүм берип атат. Не дейт? Ва кур рабби зидни илман. Эй Раббым, мага илим бер, илимме дагы илим кошуп бер деп, илим сура менен деди да Аллах Таала. Менен илим сура деп атат. Алла Таала пайгамбарыбызга мындан башка эч нерсени көбөйтүп сураганга өкүм берген эмес. Бир гана көбөйтүп сура менен дагын сура, сага аз сура мен берейин деп илимге гана өкүм берген Аллах Таала. Эми ошондой боло турган болсо, я Алла, биз канчалык деңгээлдебиз? Кулагың кана десе мурдубузду көрсөтүп жаткан эле учур экен да. Мына деп элечи. Оозуң кана десе мына деп эле кулагың кармап калып элечи. Ошондой эле учур экен бизде. Ошондуктан бардыгы жүрөктөн чечим чыгарабыз. Машалла. Мен үйрөнөм, мен эч нерсени билбеймин, мен Кур'ан, хадисти
Din ilmini alam деп не кылабыз? Аракет кылабыз. Өзүңүз дагы балдарга дагы айтабыз. Албетте урматтуу тууган, бул нерсени мектептен башталып атат да ушул нерсечи. Мектептики орус мектеп, я Алла, диний сабакка бериш керек. Ошол математика, ошол физика, ошол химия, ошол биология, ошол бардыгы ошо Курандан алынган, урматтуу тууган. Мектепти жакшы окуй турганбыз, анан бул жакты жакшы окуйт да. Мектепти окубай турган болсо, жок, бул жагын деле келип түшүнбөйт анычы. Боптур, эпте окшоштуруп келсе дагы, бизде мурас деген илимибиз бар да. Мурас. Толук математика да булчу. Көбөйтөсүң, бөлөсүң, калдык калат, оны калдык калдырбай так жууп кылып бөлүп беришиң керек да. Ушуга келгенде бардыгы устаз мындай эле берип койсо болбойбу дейт, болбойт. Бул математика, урматтуу тууган. Ошол толук Курандан алынган. Ошонун бардыгы билиш үчүн өзүбүз дагы, балдарыбызды дагы беришибиз керек. Илимдүү алым, алымдарга сабак берген аллама да, аллама. Бир адам 7 жыл, 5 жылдын аз эле мөөнөттүн ичинде бардык илимдүүлөргө сабак берип калды да. Мана биз илимдүүдө устаздарга сабак берип калды, устаздардын устазы болуп калды да. Анан адамдар сурашты, сиз кантип ушу Кыргызстан эле ушу деңгээлге жеттиңизби, ооба? Сырттан деле окуп келген жок болсом, канча сырттан окуп келгендер бар, канча. Ошол ичиде жүрүп эле эмне кылып калды? Сырттан окуп келгендерди топтоп алып туруп, сабак берүүчү болуп калды да. Бардыгынан таң калып сурады. Сиз кантип аз эле мөөнөттүн ичинде бул деңгээлге жетип кеттиңиз? Десе да, атамдын артисттиги дейт. Ия, атамдын артисттиги дейт. Ошол эле ушул деңгээлге жеткирип койду. Кандайча? Көрсө, бул эми эмне кылганда илимге түшүп аткан учурда атасы устазга алып келип тапшырыптыр. Устаз, мана эти сиздики, сөөгө биздики, ушуну окутуп бериң депчи. Макул дейт, устазы сабак берсе, бир күн берсе жаттабайт. Эртеси берсе деле окубайт. Оку, жатта, атаң атай мага тапшырган. Үчүнчү күн берсе деле жаттабайт, окубайт, кутуруп эле жүрөт. Акырында анан устазы кичине ачууланып, кокус кылып коюптур да. Ого дейт, деп бир чапкан экен, өңгүргөн бойдон ийге кетип калды да, ыйлапчы. Устаз урду мени деп үйгө өкүрүп барды үйгө. Барып апасы не болду, тынчылык болсо, устаз урду, бала, кана кайсы деп келгенде таякты алып мен дагы бир чабың дептир да. Окубаган балаңды мага эмне тапшырасың деп бир дагы мен о бурчка тургузуп коеюн. Тарып бутун көтөрүп, оку сен деп баламды окутуп коеюн. Коеюн, андай кылабы. Устаз, Алла ыраазычылык үчүн суранам сизден. Жалгыз балам бар, окуп калсын. Бир ушундай аракет кылып калай, окуса окуду, болбосо жок. Бериндан ури урганда бутун тургузуп коюп, керек болсо партаны мага көтөргүзүп коюңуз. Балам окусын дедим. Коюң. Устаз, суранам. Онда болот устаз, ушундай кылайлы. Деп эпте устаздын көндөрү, макул, кандай болот экен, өтө сонун болот, ошондой коюп коюңуз, макул. Анан үйгө барып туруп, не болду балам, устазы? Сениби? Эмнеге жөнүп отурсаң? Бас. Кана, кайсы устазың? Мана ол деген кон устазды таякты алып, шулба атаңды. Атасын белиге бир жаптыр да. Жада тур анека. Оку сен о балаңды. Окусаң, көтөр бутуңду. Окусаң кетпейт атаң. Көтөр партаны деп партаны деле каратып коюптур да. Баласы каратып, балам окуйсың, оку, ата окуйм. 3 күндөн бери жаттабаганды 5 минутта жаттап коюптур да. Устаз жаттадым айтып берем эмес, айт десе чындап эле айтып берет экен. Жаап туруп айт десе деле жаап берип айтып коет. Кечегинде жаттагансың деп дагы бир күндүк сабак берсе, аны деле 5 минутка жетпей жаттап коюптур да. 3-үнчү күн сабакты аны деле жаттап коюптур. Болду, окуйсуң, ушунда окуйсуң, уктуңбу? Атаң кетпейт болбосо, ата бери бериң, мен окуйм дептир. Атасына бир жапты, түр жогал. Эгер балаң окуса дагы алып келип тургузуп коем деген экен. Балам окуйт, окуйсуң балам деп, ооба ата окуйм деп, ошону менен эмне болуп калыптыр? Аллама болуп кеттир да. Мына урматтуу тууган, чыныгы баласынын ахиретін ойлогон адам да. Баласыны чыныгы илимдүү кылгысы келген адам да. Кичине эле эмне кылып койду, рол ойноп койду, баласы бүткүл илимдүүлөргө сабак берүүчү болуп калды. Сиз дагы ушундай кыла аласызбы? Мындан дагы өткөндө сен кыла аласызчы? Адамдар таң калат да, мынан башы компьютер экен, элестет мынан башы компьютер экен деп таң калат да. Мен касам ичип айтам.
Касам ичип айтам. Валлахи ушул убакка чейин бир дагы компьютер баш чыгарган жок. Же чыгардыбы? Мына башта компьютерден чыкканда бир баш көрдүңүзбү? Бирок канчалаган баштар компьютер чыгарды да туурабы? Демек сиздин башыңыз компьютерден дагы күчтүү да. Просто иштетпей атасыз да. Масловойдон кармап турасың андайчы. Башым ооруп кетти. Оорубаган баш деле баш бе? Баш болгондон кийин ооруш керек да алчы. Баш ооруш керек да. Ошону иштетсеңиз бул жаштыгыңызга карабайт. Бул сиздин башка нерсеңизге карабай турматтыган. Ошондуктан ар бирөөбүз илим алып бардыгын кыла турган болсок, андан кийин кошуна менен кандай жашаш керек, деги эле аялыңыз менен кандай жашаш керек. Ой, элитабыз дегендер айтып калат. Азыркы молдолор сабатсыз депчи. Боптур, ана мен ого мактанмакмын. Сабаттуу элебиз депчи. Сабатсыз да, боптур. Сиздер сабаттуу да, ооба, элитада аларчы. Анан бирөөсүгө айттым, үйгө киргенде кайсы дуаны окуп киресиз десем, үйүңүзгө киргенде кайсы дуаны окуп киресиз десем, бысмылда деп кирем деди. Машалла, өтө жакшы. Туалетке киргенде, туалетке киргенде кайсы дуаны окуп киресиз? Бысмылда деп кирем деди. Я Алла. Үйүңө деле бысмылда деп кирсең, туалетке деле бысмылда деп кирсең, үйүң менен туалеттин айырмасы жокпу? Ошондой эле да деди. Ооба, илимдүүлөр булар дүйнө жагынан сабатсыз болушу мүмкүн, диний жагынан толук сабаттуу да. Элиталар дүйнөлүк жагынан сабаттуу болушу мүмкүн, диний жагынан толук сабатсыз да. Азыр мына бардыгыбыз чоң заңгыраган үйдө жашагыбыз келет да. Бирок үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Туалетке киргенде эле түп-түз кирип баратасың да. Олтурган бардыгыбыз кычырап сонун кийингибиз келет, Бирок кийим кийгенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Бардыгыбыз 5 жет айдагыбыз келет, Соткада айдагыбыз келет, чоң жакшы машиналарды. Бирок машина мингенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Кыскасы жашап эле атабыз да азыр, Кандайсы пайдоат деп кое элечи. Бияга эшек өлүп калып, эмне болгон ишибиз деле жок да. Ошондон келиңиздер, урматтуу тууган. Чынын айткан, бардыгыбыз мусулманбыз. Азыр дайратыңызда туалетке барба десе эле барасыз да. Эшигин укултап очередь болгонда тик туруп эле кое бересиз, фаш жетип элечи. Эркек болгондон кийин тик туруп эле кое бериш керек деп коюп. Барба десе эле барасыз. Азыр кечке уктагандан кийин уктаба деп төжөк салбасыз эле отурган бойдон кетесиз да. Бирок ошол эле уктаганда пайгамбар саллаллаху кандай уктады, кандай жатты билбейбиз да. Билбейбиз. Алхамдулилlah, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди, медреседе көбүрөөк окуп калдым. Биз негизден ошол жаш мезгилинде эле энеке ата-энебиз молдого тапшырган. Мына этисиздиги сөйп, мектеп менен медресени чогуу бүттүк. Мектепти бүтүп аткан учурда мухтасарды биз жатка бүткөнбүз. Мектепте окуган үчүн деле Куранды бүткөнбүз. Мектепте бүтүп туруп, мына Григорьевка келгенмин окуганымчы. Таштанкар устаз бар го, ошого. Ошентип алхамдулилlah аны бүттүк. Ошентип ана медреседе окуп, айылга барганда эле досторум айтат, теңдештөрүм бардыгы үйлөнүп алган. Мен барсам, келдиңби болду, эми сен үйлөн, тириликти башта. Мен тирилик кылган билбейм. Мен окушум керек, дагы окуйм. Кандай билбейсиң? Кадимкидей эле билбейм. Анан тең туш деген тең туш да, ар нерсени айта берет го. Эң жаманы өзү тең туш да, классташ, жоролорчу. Бу чын жүрөктөн айта берет да. Качан чыдабай кетсең, анан тамаша деп коет да. Точно айта берет да булчу. Тең туш да. Кичинеңден чоңойгон бирге өскөн, оозга не кетсе айта берет, чыдабай кеткенде анан ошондой. Бирөөсү ата-энем айтканбы, же чындап эле мага ошондой, үйлөнөм болду, тириликти башта дейт. Мен тирилик кылган билбейм. Болду, билесиң сен мурда либой кызды алып качып келип, астагфирулла сеге болбойт, алып качкан, кыскасы алып келип көндүрүп беребиз дейт да. Кой десем болбойт, кайра айтат либойну. Анан акырында айттым, сен тирилик кылганды билесиң десем, ооба билем деди. Чындап эле, ооба. Анда кечинде аяш менен шариат ишиге барасың да. Шариат ишиге барганда кайсы дуаны окуп барып атасың? Десем, кечинде барып жатканда кайсы дуаны окуп анан шариат ишиге барып атасың? Десем, эмне дуасы барбы дейт го. Мен ошону билбейм, ошону үйрөнүп жүрөм мен. Дедим, анан кутулдум да.
Акыйкатта азыр бардыгы мусулман чынын деле билбейбиз да. Келиңиздер өзгөрөйлү урматтуу тууган. Үйрөнөлү, аракет кылайлы. Бардыгы башыңыз компьютерден дагы күчтүү башыңызчы. Иштетиңиз, аракет кылыңыз. Аллах азан ушунчалык мүмкүнчүлүк берип атат. Мындай мүмкүнчүлүктү эч качан таппайсыз. Аллах азан Кур'анда ачып карасаңыз, я Алла, ушунчалык сонун айтып койгон да, турмуштучу. Тойлорго чакырат, кыз берип аттым да, улум берип аттым да, дуа берип коесузбу, сүйлөп берип коесузбу депчи. Ана макул деп барсаң, барышың менен эле сразу тамада сөз бербейт да. Тойду бет ачары деп ата-энесин чакырат. Кайната кайненесин чакырат. Өкүл ата өкүлүнөн деме шашылыш менен берсин, берейин. Азыр кое туруңуз деп эле, салт деп эле, анан бардыгын сүйлөп атат. Карап турсаң, я Алла, жаңы турмуш куруп аткан кыз менен баланы ата-энеси өзү коркутат экен да бизде. Той болуп атат, жалпы эл карап турат, ошол жерде коркутат экен да. Балам, турмуш татаал, турмуш оор, турмуш кыйын. Чыдап жаша депчи. Жаңы келеткенде коркутуп атат, дух бергендин ордуга мунун 15 бете шалпыйтып атат да. Эми карасаң, кызга деле ошондой экен да, кызды деле коркутат экен. Эки жакты бирдей кара депчи. Жаш кыз кантип эки жак бирдей карат, Отуң менен кирип, күлүң менен чык деп элечи. Я Алла, о калчыдап калды, кантем мен депчи. Турмуш татаал, турмуш оор, турмуш кимге татаал, кимге оор, кимге кыйын, ким динди түшүнбөсө, ким дин менен жашабаса, ошого татаал, ошого оор да. Ким динди түшүнсө, ким дин менен жашаса, турмуш торт да. Турмуш малина да. Турмуш таң аттыбы, кайра кештин киришини күтө турган нерсе да. Манандай жашоо да, турмуш. Бүгүн чынын деле аялыбызды урматтаганды билбейбиз, аялыбызды сыйлаганды билбейбиз, керек болсо кантип ошол ишке барганды билбейбиз да. Как көчөдө эшекте тапырат жүгүргөндөй эле да. Любой жерден баса калгың келет да. Андай эмес урматтуу тууган. Аллах асында Кур'анда ачык айтты го, инналлаха ла ястахи минал хак. Аллах таала акыйкаттан уялбайт деп айтып берип койду го. Жашоонун кандай таттуу, жашоонун кандай малина, жашоонун кандай турмуштун кандай торт экенин айтып берип койду го. Неге сиз бизде жок? Акыйкатта урматтуу тууган, биз өзү үйлөнүштөн алдын бул маселени билишибиз керек эди. Билген жокпуз, азыр деле кеч эмес. Азыр деле аракет кыл, үйрөн урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын жашоосунда да болгон. Бизде айтып коет го. Турмушта казан аяк кагышат депчи. Ооба, кагышат. Ал эмес эме кагышат десе көгүзүн мындай көгөртүп илилабын дөртөйдө коюп, андай эмес. Турмуш ушундай нерсе, мойнубузга алайлы. Эркек киши бул аял кишинин койгонун таппайт да. Көзү көрүп турса деле издей берет го. Наски кана деп элечи. Турат тигинде десе эле таппай эле, кана келбейсиңби таап бербейсиң. Көйнөгүм кана, бол, мен мешитке барышым керек деп. Тура илим турат десе, жок бул жерде деп эле. Келип турушат, мана десе, жок, наргысы деп. Кайсы жеңиңиз? Оны кийип турбайсызбы? Мээли деп коюп. Ушунчалык деңгээлдебиз да. Ошондон ата бабабыз айткан да, эркек менен аял урушат, акылы жок адам ага болушат. Эркек менен аялдын урушу жуулган марлинин курушу деген да. Азыр марлини жууп жайып койсоңуз канча күндө кургайт? Ооба, 10 мүнөт 5 мүнөткө жетпей кургайт да. Эркек менен аялдын урушу ушундай эле болуш керек да. Урушат десели көзүн көгөртүп иланып дөйдөйтүлүп палсы. Андай эмес, Неге ошо марлинин курушу эле да. Ошондой эле кийимиңизди таппадыңыз, таап бердиңиз, болду. Ушунчалык эле да уруш. Неге урушасыз? Карызбы алсага? Же сиз ага карызсызбы? Не болуп атат? Болбогон эле бир себеп да, Болбогон эч нерсеге арзыбаган себеп. Андай нерсе пайгамбарыбыздын дагы доорунда болгон. Пайгамбарыбыз Айша энебиз экөө келишпей калды да. Келише албай атат. Андай десе көнбөйт, мындай десе көнбөйт. Акыры пайгамбарыбыз айтты, жүрө бирөөгө алып кеңеш сурайлы. Сен туура болсоң саңайсың, мен кылайын. Мен туура болсом маңайсың, мен кылайын. Кандай дейсиң? Деди, макул. Кимге барасыз? Өзүңүз айтың. Аял экен да. Жүр, Умарга барасыз деди, мен барбайм ого деди. Неге онуңуз каттуу киши мени урушуп ташайт? Айлам, анда кимге барайлы? Айтчы өзүң бирөөгө. Атама эле барабыз. Атасы ким? Абу Бакыр, ошого барабыз деди. Барды, Абу Бакыр разияллаху күтүп алды, келдик. Не болду? Тынчылыкпы? Дедилер, пайгамбарыбыз не деди Айша энебизге?
Айтасыңбы? Же мен айтайынбы dedi da. Siz ayal kişi ekan, özüңüz aytın. Biroq чындыкты айтың dedi da. Dediler atası Abu Bakr radıyallahu çıdabay ketdi da. Tayaqtalı пайғамбардың жалған сөйлеген қачан ұқтың деп қызының чапқаны қалды. Күйеу екен қайыр эле пайғамбарыңызға жабышты ғой. Қараң атам жаман чауып қойып отыр. Пайғамбар қойың біз аны үшін келген жоқпыз. Келді отырды мәселені шешіп берді. Болды апақ-чапақ жашау башталды да. Шынында эле келіше албай жатасыз, сұраң, Сұраң. Мен шешем, сен айтпай ешкімге. Баланы шешесің бе сен, Ешінен сен шеше албайсың. Сұра башқа біреуден. Мен башқарам. Қойшы туған. Өзіңді башқара албайсың, анан ошоны кантип башкарасың, Азыр күндөн күнгө чачың агарып атат, сакалың агарып атат. Башкар ошону. Капкара ойдон тур. Мен жаш жүрүшүм керек деп кыйкыр ошого. Угабы? Жок, агарып атат. Тизеңиз оор, бутуңуз оор атат. Нормальный бол. Бүктөп салам, де. Ошону кыла албайсың, анан ону кандай кыласыз, Аллах Таала аны ачык айтып койгон. Инна кайдахунна азим, аялдардын айламаны өтө чоң деп койгон да. Ошону жүр деп эле бирөө менен барып кеңешиң. Жашооңуздун тартибин өзгөртүң, Пайгамбарыбыз кара, Айшенин өзүн пайгамбар не деди? Кел жарышабыз деди. Макул, пайгамбарыбыз көчөдө чуркап кетип атат да, аялы менен элестедиң. Кетип баратат. Айшенин өзү өтүп кетип калды. Пайгамбарыбыз не деди? 1-0 деди да. Кийин бир аз Айшенин өзү эттүү болуп семирип калган учурда кел дагы жарышабыз. Элестесең, пайгамбар көчөдө аял менен жарышып жүрөт да. Азыр мына чыккан болсо өлдү да, бети жок, өлдү деди, шарманда кылды. Кандай молду, муну алыш керек. Биздин молда көчөдө катыны менен жарышып жүрөт. Түшүнбөйсүз да, Болду, жарышты, пайгамбарыбыз өтүп кетти. Не деди? Бул көшөлө калып кеттиң дедиби? Жок, бир деди да. Кандай жашоонун тартиби да? Аялыңызга дагы, машалла, жумшак мамиле кылыңыз, сиз эркексиз. Караң, шариатка салбай туруп акылга салганда, нике кыйылып жаткан учурда молдеке кимден сураш керек биринчи? Эркектен сураш керек да. Итбай, аласыңбы? Урбайсыңбы? Теппейсиңби? Сөкпөйсүңбү? Жакшы карайсыңбы? Сага ишенсе болобу депчи. Ооба, мен карайм, эркекмин десе, анан Боткогүлдөн сураш керек да. Боткогүл тие бересиңби? Жакшы болот экен депчи. Майли десе, анан нике кыйлыш керек да. Бирок бүгүнкү күндө шариат боюнча кимден сурап атат? Кыздан суралып атат да. Нафсыңды тапшырдыңбы? Тапшырдым. Көп эле уктуңарбы? Уктук. Эми сенен сурап атат. Кабыл кылдыңбы? Жок десең болду, токтоду да. Сен эркек болуп, ооба деп алдың го. Кабыл кылдым деп алдың го. Туттум дедиң го, туурабы? Туткан жоксуң, тутулдуң да өзү. Анан ооба дедим, туттум дегенде экөөгө күбө болдуңар, уктук. Кабыл кылдым деген сөз, туттум деген сөз, өлдүң деген сөз да. Өмүр бою ошону сиз карашыңыз керек. Сиз багышыңыз керек. Сиз жеткирип беришиңиз керек. Ошого ишенсең анан үйлөн да. Үйлөнүш ооба сүннөт болот, үйлөнүш важип болот, үйлөнүш макрух болот, үйлөнүш арам болот да. Биз сүннөтүн эле билип алганбыз да. Анникаху сүннати, никелеш менин сүннөтүмдөн деп элечи. Ооба, никелеш сүннөт болот, важип дагы болот. Арам да болот, макрух дагы болот. Бой жеттиңиз, жеткенде эле башкача жетип калдыңыз да сиз, Патолог тире эле тике алып жетти да. Şu кемпир деле көзүңүзгө кызык көрүнүп калды да. Либону шарт болсо баса калам. Бул учурда үйлөнүш важип да. Бул тез үйлөнүш керек бул адамчы. Орозо кармаса деле болбой атат. Ондан 5 бедер күчөп кетип атат да. Бул адам тез үйлөнүш керек, буга важип урмат тутулган. Жобайга жетти, 30га чыкты, эмне кылат, башка үйлөнүш керек, Бул адамга сүннөт да. Бир адам колудан эч нерсе келбейт. Бергенинде ошол замат жок кылат да. Алдыга аялды коюп койсоң, урат анычы. Төк өтүп көзүңө күлөт, урап, тебип алыпчы. Мындай адамга үйлөнүш арам да. Үйлөнүш арам да бул адамга. Бир адам үйлөнөт, бирок аял менен иши жок, жоопкерчилик жок да. Тамак ашы не болуп атат, кийими не болуп атат, өзүң иштеп келе бер деп коюп үйдө отурат. Не кылайлы анан иш жок болсо деп коюпчу. Бул адамга үйлөнүш макрух да, урматтуу тууган. Ошондуктан биз не кылайлы? Өзгөрөйлү. Боптурбу?
Бардығы turmuş ушунчалык жеңил. Turmuş ушунчалыk таттуу. Turmuş ушунчалык рахат. Ансыз эле айттым го, сонун заманда жашап атабыз. Бир карыш курсагыңызды багалабасаңыз өлгөн экенсиз, Өтө сонунда. Ошондон аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Аны өзүнүн ордуна алып келиңиз. Сиз эркексиз, сиз таап келиңиз. Сиз жакшы мамиле кылыңыз. Эркексиз го. Пайгамбарыбызды аялыңарга жакшы мамиле кылгыла. Жөн койсоң кыйшык бойдон калат, түздейм десең сындырып аласың, анткени ал кабыргадан жаралган деди. Кыйшык бойдон калды жөндү, бул жөн турбайт эмичи. Кошуна 3 жылдык гарантия менен холодильник алып тур. Оны неге айтасың? Жөн эле, баласы жөн эле. Сен дагы дөөдүрөбөй алып кел ошондой деген да. Жөн айтпайт олчу, сайгылап тура берет, мээңди жей берет ар нерсеничи. Ошондон ага жакшы насаат айтты. Эгер оны түздейм десең сындырып аласың, сындырды деген талак болду, ажырашканга туура келет. Ага да карабайын десеңиз, ортодо 2-3 бала бар. Ал да кызыктырбайын десе башка кимди аласыз? Мажбур эле жүрөсүз да, ной карап коюп элечи, дүңкө түшүп элечи. Жок, өтө сонун аялды алгансыз да. Өтө сонун, аны өзүнүн ордуга коюп коюң, Бирөөнүн аялы ушунчалык тойгозуптур да. Мээсини жетип, акыркы вариант ажырашыш керек. Болду, башка жол жок. Ана бүгүн акыркы күн түнү менен кыйнайын, эртең өзү эле кетип калат деп аялын түнү менен кыйнаптыр да. Анан өзү да кыйналып чарчап, эртең менен 9-ондо деп көзүн аса үйдүн ичи таптаза экен. Төшөктөр жыйылган, жыттуу нерсе себилген, бардыгы. Акырын кухняга кирсе, ырдап, аялы тамак жасап аттыр да. Анан сураптыр да, кетпедиңби десем, атасы биз деле жакшылыкты түшүнөбүз дейт экен. Түшүнөт ал деле жакшылыктычы. Бирок сиз түшүнбөй жатасыз да. Сиз кылбай жатасыз. Эркек болуш керек деп коюп элечи. Жөн эле жалаңач баатырсыз да. Жөн эле жалаңач баатыр. Ал сонун түшүнө турмат турган. Макулбу? Ошондон аларга жакшы мамиле кылып, өзүнүн ордуга кылып, жылуу жумшак. Жылуу сөзүңдү аяба да. Ушунчалык сараң болуп өттүк, жылуу сөзүдү аяп калдык да. Жакшы сөз айта албай калдык да. Алтыным же жылдызым же чолпонум же торпогум же кулагына уйлип сал, Сени гана сүйөм, сенсиз жашоо жок деп кой. Болобу? Өткөн бир өзүң аялдарын гүлдөп кетпейди, гүлдөп жашасын, Бир аялды ошентип жашай албасаңыз, анан эмне деген адамсыз сиз? Ошондон жакшы жылуу. Караң, пайгамбарыбыз эчки сайт эле, пайгамбарыбыз төшөк жыят эле, пайгамбарыбыз үй шыпырат эле. Эгер Айшени өзбө же кайсы Зайнап, кайсыны үйдө шыпырып коесузбуз, эмне? Менби? Тилиң узарып калганбы? Же төркүнүңө барып келдиңби? Деген эмес. Макул, ошол эле болгон да. Ошол эркек бойдон эле кыласыз. Бул коркуу эмес, урматтуу тууган. Үйдө ынтымак, тынчтык, бириңди махабатты сактап калуу булчу. Көлгө баратасыз, аны дагы барың, тоого чыгып атасыз, аны да жетелеп барыңыз. Ал сиздин адалыңыз да. Нике кыйды, болду. Колдо кармашып, жетелешип алып, жүрүң ырдап, ак гүлдөр депчи. Аялыңа күйгөндө өзүнчө да серьезный, 2 кадам аркада жүрү депчи. Эми башка бирөөдүн никеси жетелеп жүрүшүңүз керек эми. Сүйөмдө сени эмне алып берейин деп, ошон аялыңды жетелеп жүр. Эрчит өжө көчөмө нары өт, бери өт. Алып бар, каяка баратасың, аны да алып бар. Бирок байкуш ошондо аялга өтө жакшы мамиле кылайын деп, анан жетелеп баратып ашкананын, чайхананын жанына өтүп калыптыр, эле шашылык пиширип аттыр, билебичи? Анан өтүп баратканда аялы шашылык алып береби деген ниетте. Шашылыктын жыты өтө сонун экен, десе күйөөсү, жүр дагы өтөбүз дейт экен го. Жүр дагы өтөбүз депчи. Кайра бери өттүң, ары өттүң. Ошентиңиз, урматтуу тууган. Аларга дагы жакшы мамиле кылсаңыз, анан эмне кыласыз? Өзүңүздүн сый урматыңыз. Өзүңүздүн даражаңыз. Макулбу? Бир ошолорду баардан кылабыз, жашап кетүүнүн аракетин кыласыз. Аны дагы туура жолго башташ сиздин милдетиңиз. Сиздин мойнуңуздагы. Ага медресени үйрөтүң, ага илимди үйрөтүң, ага эмне кылың, аны таалимге жөнөтүңүз. Бир адам даватка чыгып калды.
Аялым тойгозуп бүттү дейт. Именно тамакка келгенде уруш баштады. Дасторконго келгендечи. Неге? Тамак жакшы жасабайт экен да. Же тузуну күйгүзүп көп салат, же пиязды күйгүзөт, же майды сызгырбай коет. Кыскасы тамагы сумсак, ал дейт, мен бир жерде жебейм. Сен башка жактан тоюп келгенсиң, сен бирөөдү көрүп жүрөсүң, сен такыр меникин тактырбайсың, тамак өзү ушундай эле болот. Я жей берчи мен жебейм. Кандай жебесиң, экөөбүз бир дасторкондо отурбасак не деген? Отурайын деген мен тамагың жакшы болбой атабы. Мындан башка кандай болуш керек деп унчукпай эле берите жей берет экен да муну. Тоюп бүттүм дейт. Анан айттым, пайгамбарыбыз айткан, тамактын аюун ачпагыла деген. Жеп көр, жакса же, жакпаса коюп кой. Сен ошону көнбөй жатпайбы, мен айтпайын десем деле өзү айтып туруп атпайбы ал. Же деп кыйнап атпайбы ал деп. Башка нерсени же манал жакты мага деп эле жеп коёбур. Ошол болбой атпайбы дегенден онда не кылыш керек? Пайгамбарыбыз айткан, аялыңдын оозуна бир нан салып коюш, бир тамак салып коюш, бул дагы садака деген. Жеп көр, жакпаса пони өзүгө жедиртпеш, Саным болуп тур, мындайды сен гана жегенге татыктуусуң деп пони берипиш, Ойлонуп туруп, ошону кылбаптырмын дейт. Анан кайра тураттан, мен аялым буга деле көнбөйт дейт. Неге? Бир сен, бир мен. Бир сен же, бир мен жейм деп. Ошентет. Эми кансы дагы машалла оңолуп келгенде даватка чыккан 3 күн болду. 3 күндөн кийин үйгө барса, аялы сонун манты жасаптыр да. Гүлдеп жасап, үстүнө сарымадан сонун жалтылдатып келдиңиз экен. Кош келдиң, мына алың. Алың деп туруп кана бисмилла деп алса да тузду төгүп таштаптыр да. Кыйкырайын десе азы даваттан келди. Жон коюн десе курсак ачка. Не дешин билбей ойлонуп отуруп, аха, туздан дагы манты жасаса болот экен, Анан аял деле жеп көрүп тур, акыйкатта туз да, Анан кечиресиз деп апарып, ошол кухнясыга туз, май, пияз деп жазып алыптыр. Мурда 15 минутта пиширип келсе, азыр 45 жарым саатта пиширип келет. Зато сонун дейт да. Сонун болду, жашоо башталды да. Болду, мына ошогон болбогон эле бир нерсени кармап алгансыз, ошону эле кармап турасыз да. Жок, аракетин кылыңыз, урматтуу тууган. Мындай кылып кое турган болсоңуз, болду, эми үйгө кача бересиз да. Аял жаман болуп, үйгө баргыңыз келбейт да, туурабы? Биз неге динге келели деп атабыз? Айтып атпайбы, кайсыл эркек дин менен жашаса, аял сөзсүз бактылуу болот. Кайсыл аял дин менен жашаса, эркек сөзсүз бактылуу болот да. Кайсыл эркек аял экөө тең дин менен жашаса, балдары сөзсүз бактылуу болот. Кайсыл эркек аялдын балдары дин менен жашаса, ата эне сөзсүз бактылуу болот. Кайсы жерде жүрсөңүз кенен жүрөсүз. Неге дин? Себеби бул адилеттүүлүктү алып келет да. Болсо баары эркексиз. Туура аялыңыз деле да бар. Бирок эркек болгондон зөөкүрлүк кыла берет да булчу. Зөөкүрлүк кыла берет. Аялдын сыфаты мына ушун, табияты ушундай. Бир жакка жөнөгөндө даярсыңбы да, кеттик деп чыгып барайт эле күзгүнү көрүп калганбыз өлдү да. Кайра эле кирет да, кашыны боя, жолугуну андай салат, мындай салат. Ошентип болуп жарым саат өтүп кеткен билбейт да. Эми тойго барып келгенче менсин жейсиз да. Постоянно шундайсың, мына 6-га деген жетип болуп атат. Өз сен остановкада эле турушуң керек да. Барып келгенче ушундайсыз да. Чын-чыныга келгенде, адилеттүү сөздү айтып бергенде, аял кишинин азыр үйдөн чыгам дегени менен, эркек кишинин азыр үйгө барам деген экөө бирдей эле да. Туурабы? Качан келсе азыр деп коюп жүрө бересиң го. Тамак муздады, балдар күтүп атат, кайта чала бересиң, азыр дедим го. Экөө бирдей эле, урматтуу тууган. Ошондон сиз барып андан кечирим сураңыз, макулбу? Канча карындаштарыбыз ыйлап атат. Жакшы эле жашап кетейин дейин, анан атат, жакшы эле жашап кетейин, мындай деп атат. Ыйлап атат, урматтуу тууган. Ошондон не кылабыз? Бардыгыбыз кыздарын, өзүңүздүн карындашыңыз, өзүңүздүн кызыңыз бар. Боптур, тайежеңиз бар. Алар бактылуу жашаш үчүн биз өзүбүздүн аялдарга жакшы мамиле кылышыбыз керек да. Жакшы мамиле кылышыбыз. Ооба, ал деле мээңизди жеп атат, урматтуу тууган. Эми кантсе дагы сиз эркексиз да, туурабы? Туура жолго барып, туура багыт бере турган сизсиз. Сиз болбосоңуз ал каяка барат? Сиз барган жерге бара албайт, мынтип мечитте келип кенен отура албайт, урматтуу тууган. Барып келсе балаңды кара деп жөнөтпөйсүз. Дагы деле сизге байланган да. Ошондон не кылайлы? Жашоону сонун тартипке салып алайлы. Болду, кантип жашаганды билбей каласыз да.
Үйгө барсам келинчегим айтат, кошунан сурап атат, силер дагы урушасыңарбы деп атат дейт. Жинсиңби дейм, неге? Сен мага карсыңбы? Жок. Ана мен сага карадым. Жок. Онда неге урушабыз? Айтып кое бер. Болду. Азыр кошуналар ат коюптур, каткылыктар келди депчи. Кыткылыктар келди, күлө берет булар депчи. Болду, аялыңызга эмне кылың? Анекдот айтып бериң, ырдап бериң, оны бийлетиң, күрөшүң, алып чабың. Неге болбойт? Ойноң аялыңыз менен, кадимкиде ойноң, суу чачышы ойноң, апарың оны ал жака. Ар нерседи алып бериң. Жашоого сонун кылып салып койсоңуз, анан болду. Сиз дагы үйгө барганга шашасыз, ал дагы. Досторум бирге иштегендер айтат, аялыңыз неге иштетпейсиз дейт. Неге иштетишим керек? Үйдө вообще зеригип кетет. Жок, үйдө зерикпейт. Азыр Кытай илип ойнесен чыгарып таштаган да. Каш боягысы барбы, чач бурагычы барбы, пружина бардыгын чыгарып койгон, апар берип кое бер. Күнүгө ар кандай жасансын да. Bir gün barsanız kaşını mınday çakılsın, oğusunu mınday kılsın. Temirde de çaştı her kanda kılıp jasanıp oturuversin. Vaa devde kirip para veriniz. Atırdı türümünden berip koyunuz aparıp. Jetті болып, sonun болып тұрсын да. Бүгін күні biz ayaldарға көңіл бұрбайбыз. Үйде не қылады? Жыртық, пыртық, дамашқа, пиял, жыттан әр нәрселер жүреді да. Мұнда қарап тұру аялың көнің қалып кетіп өтеді. Көшеде қарасаң күкіл әкетіп береді да. Біреу айтты, ананы қара анан деп. Анан тойға жөнегенде де таң қалып қалып отырсың. Ушындай көйнегің бар біле депші. Барып келгенше қатыныңды өзің қарайсың ғой қайта-қайта. Ошентип үйгө жасантып қой, Аял үйде ошентип жасанып жүрсүн. Мен бүгүн аялдарга айттым. Аялдар Аллах Таала өкүм берген узун кийинип, жаанып жүрсүн. Качан көчөгө чыкканда, качан базарга барганда, качан чоочун эркекке аралашканда. Үйдө каалагандай жүрө берсин. Үйдө огородуңуз тосукпу, оозуна кып-кызыл помидор кылып боюп алсын. Жүрөк кылып, кетки кылып, мындай кылып. Үйдө жүрөбү, көзүнө кап-кара жүзүм кылып боюп алсын да. Чачыны тымыда пушкин кылып салсын, мындай кылып элечи. Сиз барго, сизге жасансын алчы. Аял заты кооздугуну бардык эркекке көрсөтүш үчүн жаралган эмес. Жалгыз сизге көрсөтүш үчүн жаралган да. Ошондой кылып туруп өзүңүз карап алыңыз. Өзүңүз сактап алыңыз. Ошода алып келип койсоңуз болду, убакыт өтүрөт. Бүгүн сонун болду, эртең дагы башкачасын кыл деп коюңуз. Болду, эми бул мечтать этип отурат, эми кандай кылсам деп элечи. Болду, сиз деле бүгүн кандай болот экен деп кызыгасыз. Ал деле кандай кылсам деп, анакей жашоо, Бүгүн ошол болбогондуктан анан ар жакты карап атасыз да. Туура, мен деле эркекмин, сиз деле эркексиз. Мындай деп өтүп кеткен болсо өлдү да, деп отуруп өлүп кетесиз. Пайгамбар салам икрам үйгө аял кылган, Үйдө бардыгына жардам берген да. Азыр үйгө барсаңыз, ананы көтөрүп койсо, менбе айт балдарга, көтөрүп киргизип кой. Кыйкырасың да. Аха, бул ушундай зөөкөр экен, вообще аял дегенде ачуу келет экен. Ушундай аллергиясы бар экен десе, баласыбы? Көчөдө кызды көрүп, сумкасын көтөргөнүн кетип кетсең, кел чоң кыз көтөрүп коеюн дейсиз го. Жоң кыз, икрам деп көтөрүп алдыңыз. Өлө оор экен да. Байке кыйнап койгон жокмусуң? Жок, эч нерсе эмес деп көтөрөсүз го. Жакшы ниет кылып коюш керек, икрам депчи. Ниетиңиз өтпөйт ого. Сиз көргөндө эле ниетиңиз бүткөн да ошонучу. Анда эч кандай ниет кылбай эле үйдөгү аялдарга үйдөгү толук жардам берип коюңуз. Мына урматтуу тууган. Икрам болот, садака болот, бардыгы ошонун ичинде. Кыла алабызбы иншалла? Убакытыбыз дагы болуп калды. Анан кичине суроо жооп кылабыз дагы. Иншалла бардыгыбыз оңолобуз, иншалла. Анан негизги жашоодогу максатты бир орунга алып келип коюш керек. Алып келип койсоңуз жашоо оңой болот. Максатка алып келиңиз. Эгер эркек менен аялдын максаты башка болсо жашаш кыйын да. Сиз карыздан кутулайын деп атасыз, ал көлгө барайлы дейт. Сиз нормальный үй тургузуп алайлы дейт, ол той өткөрөлү дейт. Үйүң бүтпөдү, каяктагы той өткөрөсүң сен. Кыла бербейли, анан бүтөт да деп элечи. Болду, эми урушканга туура келет да. Эми кыйкырганга туура келет. Экөөнүн да максаты берип кел, анан бүтүрүп коелу, макул деп экөөлөп жапатырмак, бири-бириге жардам берип бүтүрсө, экөөтөң бирдей максатка келсе, жашоо оңой болот да. Ошондон аалымдарыбыз айткан, эгер ынтымакта жашайм десеңиз, анда аял, эркек бири көз болсун, бири кол болсун дейт. Айырмасы жок, эркек кол болсун, аял көз болсун. Же аял кол болсун, эркек көз болсун.
Айырмасы жок. Ушундай бири көз, бирөө кол боло турган болсо, жашоо оңой болот экен да. Айткан жок да бирөөсү баш болсун, экинчиси акыл болсун деген жок да. Тил болсун, анан жүрөк болсун деген жок. Көз менен кол болсун дейт. Неге десе, кол ооруса көздөн жаш чыгат экен да. Көздөн жаш чыкса, кайра эле кол өзү арчыйт экен да. Ошондойбу? Же тизеңиз менен арчыдыңызбы андай? Андай жок экен да, урматтуу тууган. Мына ушундай болуш үчүн бирөөсү көз болот, бирөө кол болот.